Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Түлкү. Жолборс бир түлкүнү кармап алат. Түлкү куйругун булаңдатып, тумшугун жогору көтөрүп: "Мени жей албайсың? Мен мына бул калың токойдун кожоюну болуу үчүн келгенмин", дейт. Жолборс ары карап, бери карап, анын сөзүнө ишенбейт. Анда түлкү: "Жоке, ишенбесең мени менен бирге токойго баргын. Андагы бардык хайванаттардан менден кандай корко тургандыктарын өз көзүң менен көргүн", дейт. "Көрсө көрөйүн", деп жолборс түлкүнү ээрчип жөнөйт. Түлкү анын алдына түшүп алып, абайлап жүрүп отурат. Жолборсту көргөндөрдүн жүрөктөрү түшүп, туш-тушка качып, жым жок болушат. Канаттуу куштар уяларынан уча качышат. Түлкү жолборско: "Жоке, менден коркпой турган эч ким жок экендигине эми көзүм жеткендир", дейт. Анда жолборс: "Чындыгында сен абдан барктуу экенсиң. Хайванаттардын баары сыйлап, абдан коркушат тура. Сени менен эрегишип, жамандык кылуу болбойт", деп түлкүдөн коркуп кое берет. Ошентип түлкү куулугунан өлүмдөн кутулган экен.